Кыргызстанда соңку айларда валюта базары олку-солку абалда турат. Мындай жагдай Орусия менен Украинанын ортосундагы атайын операциядан кийин жаралды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров валюта абалын өкмөт жөнгө салууну көзөмөлдөөгө аракет кылып жатканын, учурда бул багытта дүрбөлөңгө түшчү кырдаал жок экенин белгилөөдү. Азыркы тапта Орусия менен Украинанын ортосундагы атайын операциядан соң валюта рыногунда өйдө төмөн олку-солкулук орун алып жатат. Буга чейин жергиликтүү банктар чет элдик валютаны Орусиянын банктары аркылуу алып келсе, азыр айланып башка өлкөлөр аркылуу ташып жатат. Анын өз баасы бар экен. Банктар өз пайдасын көрүүгө аракет кылып жатат. Биз ага каршы деле эмеспиз. Ушул жерден бир нерсеге көңүл бурушубуз керек. Биз 30 жылдан башык убакыттан бери капитализмдин шартында жашап жатабыз. Бирок муну унутуп калып эле илгерки коммунисттерди талап коюп жатабыз. Бирок анткени менен айрым маалымат каражаттарда акча алмаштыруу жайларда доллар табылбай, ушундай кырдаалдан пайдаланып кээ бир адамдар пайда табууга ашыгып жатканын айтышууда. Акылбек Жапаров мындай кырдаалга жол бербөө жана алданып калбоо үчүн акчаны банктардан гана алуу ишенимдүү экенин айтат. Биздин өлкөдө эркин базар калыптанган. Ошондуктан эч ким алданбаш керек. Акчанын баарын банктардан алуу зарыл. Акча которууларды банктар аркылуу жүргүзүү абзел. Бизде доллар, алтын, валюталык запас жетиштүү. Өкмөт да аракеттерди көрүп жатат. Азыр дүрбөлөң түшүүгө негиз жок деп ойлойм. Башка өлкөлөрдөн валюта келип кетип жүргөн. Азыр деле келип кетип жатат. Тек гана Орусия менен Казакстанга көбүрөөк кетип жатканына көңүл бурдук. Ал боюнча иш аракеттер көрүлүүдө. Украинадагы окуялардан улам бизге кыйынчылык жаралып жатат. Орда 2,5 миллиард доллар менен келчү азыр рубль менен келе баштады. Ошондуктан Орусияда да бизде да рубльда 1-2 курс пайда болуп калды. Бирок биз рубльга жооп бере албайбыз. Биз сомдун курсу үчүн жооп беребиз. Экономист Төлөнбек Абдыров улуттук банк тарабынан долларга карата киргизилген чектөө бизнесмендерге тоскоолдук жаратып жатканын айтууда. Бирок мындай чаралар өзүбүздүн базада маселе жаралбашы үчүн түзүлгөн дейт экономист. Мамлекеттер кантип ошо долларларды алып келишет? Алар деген биринчи мына бизде мурун кандай болчу эле? Бул эң чоң булагы доллардан келе турган. Биздин жанакындай чет жакта иштеп аткан жарандарыбыздын акчасы алгандары. Алар көбүнчө ошол өздөрүнүн ошакта эле долларга алмаштырып эле, же рубль менен, же доллар менен ушунчадан бизге салып турчу эле да. Биз деген биякта биринчиден ошол дээрлик бөлүгү ошо доллар менен келе турган акчалар болчу. Экинчиден бул деген жанакындай ар кандай экспорттук жанакындай продукция жибергенде ошонун ошондон түшкөн долларларда түшөт да, мындай булагын толтурат. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген доллар быйыл 24 февралда Орусиянын Украинага басып кирген күндөрдөн тартып кымбаттай баштаган. 2 апта ичинде анын куну дээрлик 20 сомго жогорулап 106 сомго чейин жеткен. Ошондон бери төмөндө олтуруп, учурда доллардын расмий курсу 83 сомду түзүүдө. Бегим Айталантова, Адлет Марсбеков, 5-канал.